Демек, айвандарға су берүүнүн дагы алхамдулилlah соо. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала айтат: "Фама я'мал мисқала дарратин хайран яра, ва ма я'мал мисқала дарратин шарран яра." Мына, ким кыпын барабар жакшы иш кылса, сөзсүз ошонун соогун көрөт. Кыпын барабар жаман иш кылса, анын жазасы. Демек, ошол кыпын барабар жакшы иш кылганыңыз мейли адамга арналсын, мейли айванга арналсын, ошого сооп берилет сизге. Абу Хурайра разияллаху анху риваят, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Bir kişi bir жолда баратса, аябай күнү сыган экен. Анан ары кудуктаптыр, кудукка түшүптүр, дагы суу ичиптир. Чыкса bir ит турат дейт. Ялхас ва якулу сара минал ач. Тили салаңдап калган. Деп калат го ит. Күнү сыгандачы. Анан кийин топурак жалап атат, чаңкагандыктан. Айтыптыр: мен чаңкагандай бул дагы чаңкап кыйналган турбайбы депчи. Бул кудукка кайра түшүптүр. Буйру кудукка түшүптүр. Өзүнүн масысына сууну алып тур дагы, тин оозун кармап туруп, итке суу берип. Шакараллаху лаху фа гафара. Аллах ушу кылган кызматын кадырлап, күнөөсүн кечирген экен. Айванга суу берген үчүн Аллах күнөөсүн кечирип атат. Айванга, итке, ит чочкодон кийин эле экинчи орунда нажас боюнча. Иттин эти арам. Ошо итке райым кылгандыгына, суу бергендигине Алла Таалам күнөөсүн кечирип атат. Мынандай дин барбы? Мынакей биздин динибиз кандай дин? Күнүмдүк турмушта, күн итиңиз бар үйүңүздө. Суу бергенде эле ниет кылып коюң, бүттү. Тамак бересиз, ниет кылып коюң. Мышыгыңызга суу бересиз, тамак бересиз, ниет кылып коюң. Кандай ниет? Алланын ыраазычылыгы үчүн. Бират, я Алла сени ыраазы. Жүрөктөн ниет, сөзсүз. Не обязательно тил менен айтпайлы. Жүрөктөн ниетиңиз Алланын ыраазычылыгы үчүн. Соопту кыра бересиз. Машаалла. Махмуд ибн Раби рахматуллахи алейхи айтат: Сурака ибн Жаша сахаба экен да, пайгамбарыбызга айтты: "Я Расулалла, менин көлчөгүмөчү адашкан мындай аддаллату тариду аля хаузи дейт. Кой уйлар келип калат дейт да. Фахал фиха ажран, фахал фиха ажр ин сакайтуха." Менин көлчөгүмө дейт, башка эле уйлар, койдор келип калат. Ошолорду да мен көлчөгүмдөн сугарып койсом мага сооп болобу дедилер. Пайгамбарыбыз айтты: "Искиха, сугаргын аны" деди. Fa inna fi kulli zati kabidin harraj ajran. Анткени ар бир чаңкаган жаныбарга суу бергениң сага сооп болот деди. Өзүнүн кою эмес, өзүнүн уyu эчкиси эмес, башка эле чужой. Ошого бергениңе да сооп болот дейт. Абдулла ибн Амр разияллаху анху риваят, бир киши пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келди, анан айтты: "Мен дейт, өзүмдүн ушу көлчөгүмө түшөм дагы, өзүмдүн төөмдү сугарам дейт. Анан башка төөлөр да келип калат дейт. Ошондо аларга сугара турган болсо мага сооп болобу" дедилер. Пайгамбарыбыз айтты: "Ар бир чаңкаган жаныбарга суу бергениң сага сооп" деди. Аларды куубай, таш менен урбай, жыгач менен чаппай, башкалардын оюн бизде көбүнчө айылдарда көп кездешет да, анда шаарда мындай жок го. Кууп аларды. Жок, ага суу берип кой, райым кылып кой. Карачы, пайгамбарыбыз бизге эмне деди? Ирхаму ман фил ард, ярхамукум ман фис сама, ар-рахимун ярхамухумур рахман. Жер бетиндегилерге райым кылгыла. Инсандарга дагы, айвандарга да райым кылгыла. Суу бергиле, райым кылгыла. Кыйналып калса, бошотуп койгула. Бир өтө албай калса, өткөрүп койгула. Путу байланып калса, айвандарга кылган жакшылыгыңыз эске алынат. Ушуга Алла Таалам разы болуп, ушу кылган жакшы ишиңизди Алла Таалам кадырлайт. Жана ушуга Алла Таалам сооп берет. Мейли ал жей турган айван болсун, жебей турган айван болсун. Итти айтып атат. Эгерде койго, уйга, эчкиге, атка, төөгө эгерде суу берсеңиз, чөп берсеңиз,
аларга жакшылык кылсаңыз канча сабап аласыз? İbn Abbas radıyallahu anh'da rivayet var. Bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi dağı aytdı. Men amal kılsam beyişke gide turgan. Kanday amal kılsam bolat dediler. Peygamber aytdı. Anta bi baladin yuclabu bihil ma. Sen uşunday kıştakta yaşaysın. Al dedi suyunu arttırıp alıp kelet da. Azırkınday ol. Krandan su yok. Murda barle. O uzaktan ayıllarda azır dele ança жерден эме деген бакан деген бар эле мынтип аялдар көтөрөт эле. Эшектерге арттырып алып келет эле флягалары менен. Кээ бирлер чаначы менен суу ташыйт эле. Эми азыр биздин жаш балдарга булар эми жомоктой эле болуп калды. Ну, ошондой суу алып келе турган жерде жашайсың дейт. Фаштари биха сиqa'an jadidan. Сен эми жаңы идиши сатып ал дагы. Суммаски фиха hatta tahriqaha. Oşu idişinçe ayrılganга чейин, сынганга чейин oşu sugara ver. Эмне үчүн сен ушуну кыла берсең эле бейишке кирип кетесиң дейт. Мурдагы адамдар чанач менен суу ташышат дейт. Мурда мындай пластик деген болгон эмес да. Алюминий деген болгон эмес да. Аны эмне менен кылат эле десе, чанач. Эчкинин терисинен чаначка кымыз, чаначка бал, чаначка суу, чаначка сүт, чанак бардыгын идиш ушу эле. Bir kişi Arabi çöldük. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi de aytti. Akhbirni bi amalin yuqarribuni minel cennet ve yubaiduni minen nar. O Allah'ın elçisi siz bana şuna bir amal aytыңызчы. Meni beyişke jakındata turgan, dozokton uzak kıla turgan amal aytыңызчы dediler. Peygamberimiz aytti. Avahuma a'malatak? Kale naam. Sana o şey ekine sen aytayım benim amalar. Beyişke jakındata turgan bolsun, ana dozokton uzak kıla turgan bolsun. Peygamber de takul ad ve tu'til fadl. Adiletli söyle, aşıkçasın ber. Söylөгөндө adiletli, çın söyle, adiletli söyle bol, insaf bilen söylesin. Jana mal mülkünden aşıkçası var mı? Oşonu ber dedi. Bul kişi aytты, men adiletli, har daim adiletli söyley albayım dedi. Jana aşkanın da ber albayım dedi. Anda Peygamberimiz aytты. Fatut'imu ta'am ve tafşis salam. Anda adamlarga tamak ber dagı salam tarkat. Bul aytты. Hadihi aydan şadida. Bul dagı mağa kıyın dedi. Tamak dağı berip adamlarga salam aytуу kıyın dedi. Fahallaka ibn. Anda Peygamberimiz soradı. Töğün var mı dedi. Aytты, ova dedi. Anda karap dur dedi. Töğün bolsa sençe fandır ile ba'iri min iblik ve siqa. Sen anda töğüңдүн карадагы, ошо töğüңдөн bir аны алып туруп ага суу жүктөп ал дагы, кайсы үйдө суу жок болсо, bir gün içip bir gün içpey. Ушуну айтып коет. Summa a'mal ila bayti ahli baytin la yashrabuna al-ma illa ghibban. Bir gün içip bir gün içpеген, суу жетпеген үй бүлө барго, ошого суу бер dedi. Мүмкүн мына ушун менен берекесин бейишке кирип кетесиң. Эгер тамак жедире албасаң, хотя бы суу бер. Суу бер, тамак жедире албасаң. Allahu akbar. Anas radıyallahu anh rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат. Beyiştik bir kişiçi kıyamet günü dozokуга мындай баш багып көз салат экен. О, дозокто азаптап атканга. Фаюнади рожи мин ахлин нар. Ошондо анан тиги дозокко түшүп калган киши айтат экен, бу бейиштик айтат экен. Паланча, мени тааныдыңбы дейт экен. Ал айтат экен, жок, мен сени тааныган жокмун. Сен кимсиң өзү? Ол айтат, мен эсиңдеби? Сен мен жанымда дүнүйөдөн өтпөдүң беле? Менен суу сурабадың беле бир жолу? Анан мен сага суу бербедим беле дейт. Ооба, эстедим. Ошондо айтат экен, мага шапаат кыл робуңдун алдында дейт. Айтат, Алла Таалага барып алып айтат экен. Алла, мен мына дозокко мындай көз салдым эле, ал жерде бир киши бар экен, дозоку. Ал мага тааныдыңбы дегенде,
мен айттым таныған жоқмын, сен кім едің деп айтсам, дүниеде мен жанымдан өтіп баратқаныңда су сұравадың беле, мен саған су бербедім бе, эми мен үшін роббыңдан бір шафаат қылбайсың ба деді. О Алла, шафаатымды қабыл қылшы десе, Алла субханала тағала бұйрық береткен дағы дозақтан шығарады. Дозаққа түсіп қалған. Бірақ естірткен өте бейіштіген. Есіңде өтіп баратқанда бір жолы. Бір күнөлеріменен, башқа бір күнөлеріменен дозаққа түсіп қалған. Мұна ошыға шафаат қылғандан Алла субханала тағала қабыл қылып бұйрық беріп дозақтан шығарады екен. Ибн Мажан риваяты. Анас разияллаху анху риваят айтады, bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi de aytti. İnne ummi tuvfiye ve lem tusi. Afa yenfa'una an natasaka anha. Apam ötüp gitti dedi. Bir kişi aytadi, apam ötüp gitti dedi. Hiç qanday osiyat dele kılgan жоқ. Men apamның атынан садақа берсем, болу, пайдасы тиеби dediler. Peygamber zaten, naam ve aleyke bil ma. Ова, атпаңның атынан садақа берсең, пайдасы тиеп, sen su ver dedi. Ne dedi? Su ver. Su'nun пайдасы көп екен да. Su çıkarganның пайдасы көп екен. Ошон үчүн билсеңиздер керек, мына мечит салгандар, араб тугандар келип алып, канча жерде су чыгарышкан. Сусы жоқ жердечи. Эми ошолордон биз сабак алып, бизде эле кичине бир нерсе кылсак болот экен. Атабыздын атынан, апабыздын атынан, машалла өзүбүздүн атыбыздан, бир жерде машалла ошо кайсы элде таза суу жок болсо, суу чыгарганын соо өтө көп. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат мына. Бул айтты, не деди? Апам өтүп кетти. Осият деле айта алган үлгүргөн жок. Мен садака берсем апамдын атынан сообу тиеби деп пайгамбар ооба деди. Бул жерде любой садаканы, şu арнап эле садака берсеңиз сообу тие берет. 7 нан бересизби, 70 нан бересизби, ишиңиз сиздики. Кийим садака кыласызбы, эмне мүмкүнчүлүк барбы? Садака берсеңиз сообу тие берет. Бирок пайгамбарыбыз айтты, суу бер деди. Садака биринчи общий айтты, садакасы ооба сообу тиет, өзгөчө суу деди. Не деди? Ва алейка бил ма деди. Табаранидин риваятында. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, "Leyse sadaqatun a'zama ajran min ma'in." Allahu akbar. Sudan ötkön soğuğu ulu sadaka жоқ dedi. Sudan ötkön soğuğu ulu sadaka жоқ dedi. Bunda çetkanda en soğuğu ulu sadaka su verir, su çıkarır kendi. Bana ketedi. Şunun için inşallah barımız niyet kılıp koyalım. Құда қаласа иншалла кичине болсо да ушуга мен толугу менен кошула албасам дагы бир аз кошулуп коеюн. Кетменим менен кошулуп коеюн, кетменчи суу чыгарып, канал, арык, булардын баардыгы мына машалла өтө улуу сооптуу амалдар. Абу Хурайра разияллаху анху риваят бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, "Инна мимма ялхaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu ونشره وولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن سبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته." رواه ابن ماجه وابن خزيمة. Qarap turuңуз тугандар, кандай өлгөндөн кийин көп суроолор бар. Атам эмне кылсам болот, апам эмне кылсам болот, кайсы иштерди кылсам болот, ошону айтып атат пайгамбарыбыз. Чоң атама, чоң энеме, таятама, тайенеме, досума, бир тууганыма, балама, бананчага, түкүнчөгө, өлгөн адамдын аркасынан бир жакшы иш кылсам, сообу тие турган бир ишти айтыңызчы дейт. Пайгамбарыбыз айтып атат мына, угуп алыңыз. Абу Хурайра разияллаху анху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, момун адам өлгөндөн кийин анын амалы жана жакшылык соопторунан аркасынан барып тура тургандары биринчиси илим. Өлүп кетти, бүтү. Момун адам. Эми аркасынан жакшылыгы сообу барып тура турган эң биринчиси илим экен. Алламаху ва нашараху. Талим берген жана таркаткан. Илим таркатканга кошулушубуз керек. Талим бергенге кошулушубуз керек.
Хотя бы biz taharatты үйретіп қойойлу, намазды үйретіп қойойлу, Құранды үйретіп қойойлу, зикирді үйретөйлү, адеп ахлақты үйретөйлү. Қолуыңыздан келген, альхамдулилlah, эмнени илимди билесиз? Эң өзгөчө акыйда. Илим үйрөтүү, илим жайылтуу. Кээде машалла жайылтуу да дагы. Жайылтуу. Сиз мисалы бир маселе айттык, onu айтып коюшуңуз мүмкүн да. Ошончо сооп аласыз. Ошону передавать эткениңизге. Бир, экинчиси ыймандуу перзент таштап кетсе дейт. Ыймандуу уул, ыймандуу кыз. Бу дүйнөдө сиз тарбия кылып дүйнөдөн кеттиңиз, аркаңыздан ушулардын кылган жакшылыктардын бардыгы соогу сизге тие берет экен. Өлгөндөн кийин дагы. Ыймандуу уул, ыймандуу кыз. Ошон үчүн демек Алла Таалам бизге ыймандуу уул, ыймандуу кыз берсин. Амин. Кыздар балдарыбызга мээнет кылайлы. Алардын ыйманын ойлонойлу. Саардан кечке эле курсагын, жаман карынын ойлой бербей, кийим кечесин эле ойлой бербей, ошолор менен биргеликте эле ыйманын ойлоп коелу. Эртеге биз көз жумабыз. Биякта бу дүйнөдө ким түркүк болуп тура берет эле? Же кетпейм дегендер барбы? Жок. Аркасынан бара турган ошо ыймандуу кыз дуа кылса, жакшы иштерди кылса, соого бара берет. Ыймандуу баланы таштап кеткен, ал жакшы иштердин баарын кылса, соого бара берет. Аллаху акбар. Үчүнчүсү, Куран-ы Карим таштап кеткен. Куран алып келди да мечитке койду. Өзү да окуйт, мечиттегилер да окуйт. Жоса мечит куруп кетти. Күчүнүн жетишинче мечит куруп салып кетти. Же болбосо мусапырларга үй салып койду. Мурунку доорлордо кервендер жүрөт эле го. Вот ошондо мусапырларга ушул жерге түнөп, ушул жерде суу ичип, кичине ушул жерде көлөкөлөп кетсин, эс алып кетсин деп жолго салып коюшат эле. Өзүнүн акчасына ошо мусапырларга үй салып коет эле. Ошондой кылса дейт. Же болбосо нахаран ажраху дейт. Канал, арык казып суу алып келген. Суу алып келген. Каздыра турган болсо ошо суу. Же болбосо өзү ден соолук деген жери бар. Хафара би аран деген жери бар. Кудук казса дейт. Же болбосо бир жерде кандай дейт? Курма дарагын тиксе дейт. Кээ бир жерде мындай карап туруп, мөмөлүү дарак тиксеңиз, ошонун мөмөсүнөн жесе сизге соого тиет. Саат ибн Убада разияллаху анху риваят айтат: "Я Расулаллах, инни умми матат, фа айю садака афзал." Саат ибн Убада айтты: "Апам өтүп кетти. Садакалардын кайсынысы абзел?" дегенде пайгамбар айтты: "Алма" dedi. Суу dedi. Садакалардын эң абзели суу dedi. Фа хафара би'ран. Кийин анан бир кудук казды дагы суу чыгарды. Саатчы. Саат ибн Убада разияллаху анху анан айтты, мындай dedi: "Хада ли умми Саат." Бул Сааттын апасыныкы dedi. Кудукчу ошонус үчүн dedi да. Өзүнүн апасын айтып атат. Раваху Абу Дауд ва Ибн Мажа. Жабир разияллаху анху риваят бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ким кудук казса, андан кандай гана жаныбар, кандай гана жин же инсан же канаттуу ичсе, кыямат күнү Алла Таала ага сооп берет" дейт. Сиз суу чыгарып коюңуз дагы ичи тарланбаңыз. Ким келсе иче берсин. İnsan gelevi, cin gelevi, cinlerdi koy koy deveniz. Hayvanlar gelevi, kanatlısı gelevi,
İçkeni эле сага сооп экен да. Мына хадисти карай. Аллаху акбар. Анан угуңуз, Али ибн Хасан ибн Шакиq рахматуллахи алейхи айтат, мен Ибн Мубарактан укканмын. О кишиден бир киши сураган дейт. Эй Абу Абдурахман, мен тиземде курхатын харажат фи рухбати дейт. Тизесинде ириң чыгып кеткен экен жакпай. Кан бузулгандачы. Мунза сапен сенин 7 жыл болду дейт. Угуп туруңуз. 7 жылдан бери. Анан вакат алажты би анва'ил илаж, түрлүү дарылап көрдүм дейт, түрлүү эмелер менен дарыландым. Саалту атибба, тауптардан сурадым, врачтардан сурадым. Фалам антафеби, бу жакта пайда албадым дейт. Кала айтты, идха фандур маузиан яхтажу нас фихим ма. Буга айтып бер, сен бар дагы кара. Кайсы жерде адамдар суга муктаж, ошол жерде изде. Ошол жерде карап, ошол жерде фахфара хунака би'ран. Кудук чыгар ошол жерде, кудук каз дейт. Үмүттөнөм дейт. Куда кааласа ал жерде иншалла бир булак чыгат. Сенден жаман кан чыгып жок болот. Фафа аля рожул, ошо киши айткан, кудум ушундай кылды эле, ден соолук жакшы болуп кетти дейт. Ден соолук жакшы болуп кетти. Ошо айтып аткан туугандар, суу чыгарыш керек экен да. Суу чыгарыш керек экен. Не чыгарыш керек экен? Ошо издеп туруп адамдар кайсы эл, кайсы адам, кайсы коом, кайсы айыл муктаж болсо, ошол жерден чыгарсаңыз сууну, ана. Аллах таалам ошонун берекеси менен шифа берет, башка нерсесин бар. Ben üstüne cevap öteyle. Vaktimiz olsa giyinde ötüyoruz. Subhanallah, rivayetlerde gelip tuğanlar, eğer de siz bir mömölü darakça bir egin egip koysanız, oşadan çımçıklar jep ketse, sizge soğuk жазды öğret. Adamlar jep ketse, soğuk жазды öğret. Daha kitaplarda uşağa çeyin gelip, uğurdap ketse daha sizge soğuk жазылат deydi. Uğruğa günö жазылат, sizge soğuk жазылат. Так что гыжалат болбош керек. Мен дарбызымды уурдап кетти, анан кийин капустамды уурдап кетти деп кыйналбай, sizge soğuk жазыла берет. Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ustaz. Биздин балабыздын аты Умар. Дуа кылып коюңузчу сураны келечекте алым, кары, хафиз болсун деп, дагы балалуу болсун деп дуа кылып коюңузчу сураны сизге чоң рахмат. Алла таала машалла алым, кары кылсын, хафиз кылсын, диндар кылсын да. Биз көбүнчө ушул жагын сурайлы. Алым болуп, амал кылбаса диндар болбойт да. Кары болуп, амал кылбаса диндар болбойт. Ошон үчүн кейбирлер айтат, менин кызым кары болсун, алым болсун, менин кызым, уулум кары болсун, алым болсун, дуа кылыңызчы, дуа кылыңызчы. Кошуп койсоң диндар болсун деген. Диндар болсун иншалла. Аз билсе дагы амал кылсын. Алла таалам урпактуу кылсын. Амин. Ит багуунун өкүмүн айтып берсеңиз, кошунам küçük кезинде баккан итин бир дагы жолу кое бербей байлап келет. Ага кандай түшүндүрөм? Өзүм илим алып жатам. Ит картайып калды. Кечинде уулуп жанды орута. Allah. Ит багуу мындай. Үйдүн ичинде ким ит бакса, анын үйүнө райымды периште кирбейт. Пайгамбарыбыз айтып койгон муну. Үйдүн сыртында короону, складың барбы, мал дүйнөң барбы, сарайың барбы, ошону караганга ит бакса боло берет. Макул? Бирок итти мындай кылып зулумду кылбаш керек. Кой берип, алдага тирүү жаны. Кичине ары бери жүгүрсүн. Андай зулумду кылбаңыз, кичине карап коюңуз. Биринчи карабай коюңуз, карасаңыз, акысын бериңиз. Соон аласыз, азганча айтып бердик. Hadi rivayetlerde gelip kim үйünde it baksa gün sayın bir kıyrat Uhud da olsun da soğuğu azaya öğret deydi o adam. Gün sayın.
Кимдин үйүнүн ичинде ит болсо. Күн сайын Ухуд да осындай соғып кемейт экен да. Эгерде соғуу болсо, албетте мына ит боюнча хадистерде келет да. Сиз айтып атпайсызбы? Кечинде уулайт, жанды ортат деп. Ит уулаганды билесизби? Ит уулаганды. Ит же шайтанды көргөндө уулайт. Эшектин айкырганы, иттин уулаганы же бул пайгамбарыбыз айткан ошондой болсо силер Алладан пана тилегиле деген. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим деш керек экен. Не деш керек экен? Сразу ит уулаганын көрдүңүзбү? Аузу биллахи минаш шайтанир раджим дейбиз. Эшектин айкырганын уктуңузбу? Аузу биллахи минаш шайтанир раджим дейбиз. Анткени пайгамбарыбыз айткан мындай деген. Булар силер көрбөгөндү көрүп турат деген. Эшек, ит биз көрбөгөндү көрө алат экен да. Биздин көзүбүз көрбөйт. Алардын көзү күчтүү окшойт да. Assalamu alaikum. Менин апам жакында эле каза болду. Апама багыштап Куран окуп койсок болобу? Аты жөнү Керимбек кызы Бакбүбү. Абдурахман уулу Жаныбек. Алла разы болсун. Мейли, Алла таалам да кааласа Куран окуп дуа кылып коелу. Рахматын алсын, жайын жаннаттан кылсын. Дагы сороом бар эле. Апама жана атама чексиз соогу тийип тура турган. Эмне кылсак болот? Апамдын каза эмне кылсак болот? Мына атаңыз менен апаңызга соопту азыр эле биз сабакта өттүк. Ушу сабакты кайда угуп койсоңуз, мына суу чыгарыңыз. Эң соопту амал дуа. Дуадан дагы пайдалуу соопту амал жок өлүккө. Эң күчтүүсү дуа туганда. Андан кийин бүгүн азыр канча деген сабактарды өттүк. Чай, тамак бериңиз, башка нерсе кылыңыз. Садака берсем болобу деди, болот деди. Өзгөчө суу бериңиз. Суу чыгара албасаңыз да жөнөкөй эле крандагы аткан сууларды алып ошодон деле бериңиз. Апамдан каза бола электе акча алдык. Апамдын каза бола электе акча алдык эле. Карызга 200 000 сом. Ал нерсе кандай болот? Апамдын кийимдерин, алтындарын эмне кылабыз? Мурас деген бар да. Адам өлгөндөн кийин ошо адамдын мал мүлкү өзүнө тиешелүү мал мүлкү. Шарият боюнча мураска бөлүнөт. Мураска бөлүнөт. Сиз эми азыр билбейм да мен аркасынан канча бала калды. Мына 200 000 сом сиз карызга алгансыз, бул апаңыздыкы. Бул мураска бөлүнүш керек болчу. Мураска кандай бөлүнөт? Эгерде аял өлүп калды, күйөөсү тирүүбү же жокпу? То есть атаңар барбы же жок? Атаңар дагы өтүп кеткен болсо, анда токтопту. Анда ушул апаңардын канча баласы бар? Канча кызы бар? Ошо балдарга дагы, кыздарга дагы бөлүнөт мурас. Албетте уул баланыкы кыз бала караганда 2 эсе көп. Кыз баланыкы 2 эсе аз. Лиззакари мислу хаддил унтайин деп Куранда Алла таала айтып койгон. Ошондой кылып мына бул азыр алтындары бар экен, кийимдери бар экен, бардыгы канча болот? Ошо карап туруп, канча уулу бар, канча кызы бар, кийимдерди кыздарга бергиле. Ошону баалап турупчу. Ал эми мисалы алтын немелери болсо аны баалап, канча граммы уул баласы алат, канча кыз баласы алат, бөлүп бериш керек. 200 000 ошого кирет. Эгер карыз алгансыңар, өлө электе, өзүңүз айтып атасыз. Өтүп кетти, ал 200 000 апаңыздыкы болчу алчы. Демек ошол башка балдарына дагы бөлүнөт. Эгерде силер өзүңөр жалгыз эле болсоңор, анда баардыгы эле сага эле калат болду. Өзүңүзгө эле калат. Ажеке, мен сороом. Мага жолдошум жакында эле уна алып берген. Ошондон көп өтпөй эле айылдагы бир акебиздин аялы мага келип, башка машина ал, болбосо бул уна менен авария болуп каласың. Акең айтты деп эскертип кетти. Анын сөзүнө маани бербей койсом, кошуна дагы келип айтып кетиптир. Ошондон кийин коркуп жүрөм. Ал акебиз жакындан бери ушинтип айтуучу болуп, айылдагыларды ким эмне кылышын айтып калыптыр. Өзү намаз окубаган эле адам. Кандай кылсам болот? Көз ачык экен ошого. Вообще ойлонбогон.
Oyuna чыгарып айта берет ар нерсени. Сиз эгерде күмөн кылсаңыз ошого жараша болот. Ол көз ачыктын сөзүн тастыктасаңыз имандан ажырап каласыз. Ошон үчүн ол көз ачыктын вообще ал тем более намаз окуган ал. Көз ачыктасы намаз окуса намазы дагы бекер. Баары жокко чыгат ал. Ана келечекти Алла билет ал. Албетте мисалы эми күйөөңө жолдошуңар машина алып бериптир, шүгүр кылгыла. Бирок мен айтарым мындай. Күйөөңүз кажетиңизди бүтүрүп атса, сиз машинаны эмне кыласыз? Машинаны айдап эмне кыласыз? Бала чаканы караңыз анан көрө. Ошо машинанын акчасына, машалла, бир бизнес ачып койгула, бир нерсе кылып койгула. А эгерде Кудай сактасын, кээ бир аялдардын күйөөсү инвалид. Шариятта зарылчылыкты караган. Ошондой учурларда мейли аялы айдаса мейли. Бирок күйөөсү айдаса, күйөөсүнөн талашып, жоксо күйөөсү алып бере турган болсо, эми кичине баягы эмне деп коет эле, жол эрежеси менен жаштакай айдаш керек. Этияттап, азыр карасаңыз, күндөн күнгө канча деген кырсыктар болуп атат турганда. Алла үчүн, Алланын ыраазычылыгы үчүн өзгөчө жаштарга кайрыларым. Азыр мен көлгө барып келдим да бүгүн элечи, эртең менен чыкты эле кечинде келип калдым. Жолдо канча авария көрдүк. Бүгүн эле. Туугандар, биз эмне болуп баратабыз? 1 саат кеч барсаңыз деле мейли, акырын эле барып анчын аалам түшүп кетеби? Эгер ушунчалык эрте барыш керек болсо, кичине 1 саат эртерээк чыгыңыз, болду. Уктап кетип, тияк биякы сүзүп. Канча момун жерде аны барып келгичек деле. Бул ошон канча деген катталып атат. Өзгөчө мына трассаларда, биздики эми баягы трассаларыбызда эл аралык немелер стандартка ылайык келбейт экен да. Кудай кааласа оңолуп атабыз, жакшы болуп атат. Бирок мына встречныйлардан уктап кетеби, эмне болуп атат? Лоп на лоп да. Бир өлгөндө 5-6 өлүп калат. Эч кимде жашыруун эмес го, баарыңыздар билесиздер го. Жаш балдар, нәрестелер кетип атат. Таксистерге да жакшынакай айтарым эле ушул эле. Уктап эле жан талашпачы акчага. Бирөө адамдын жаны аманат да. Клиент деп эле салып алып эле мен уктабайм деп кофе ана бир баракат деген сокто эмелер чыгыптыр, иче тургандар, уктатпай тургандар. Ошо менен барып атып, өзү уктап калганын билбей барат. Өзү өлсө дагы мейли, мына жакта 5-6 алып кетип атпайбы? Пешеходныйдан уруп кетип атат. Эми каяка кетип атабыз биз? Адам ошо пешеходный специально өтөт экен. Азыр эми бардыгын эле айтып калдык. Пешеходныйдан дагы оң жак сол жагын карай. Шашылбай, ошо пешеходныйдан дагы. Жашыл күйүп турсаңыз, өткөн турганыңа да. Ошондо дагы. Ушун бул баарыбыз машалла буну айтайлы тургандар. Өзүбүз ошо таксиге отурганда, машинеге отурганда бири-бирибизге эстетип турайлы. Сөз каяктан чыгып кетти, каяка кетип калды, эмне болду эле? Башка жака кетип калдым го. Аял киши машина алып берди деп атпайбы мына? Мына мага машина алып берди деп. Мен өзүм намаз окуйм, бирок менин жолдошум намаз окубайт. Ал дагы намаз окуп таква болсо деп тилейм. Дуа кылып жатам. Кара дуасы бар деп жатат. Эмне кылсак болот? Дем салгыла? Ар бир нерсени. Кара дуа бар, ошон карама каршысында ак дуа дагы бар да. Только кара дуа эле болуп калган жок да бул дүйнөдө. Бирөө жолун байлап койду, ача турган жер жок. Бул дүйнө только эле байлана турган жол эмес да, ачып кое турган дагы бар. Ошон үчүн иншалла ал кайсы пайгамбардын сүннөтү. Азыр кара дуа, бирөөнүн кылуу кара дуа сыйкырлаган арам. Өтө чоң күнөө болуп эсептелет. Аны иншалла Алла таалам жолдошуңузду таква кылсын. Иншалла ага дагы айтып деп, машалла кара. Өзү 5 вакыт намаз окуйт экен. Кээ бирлерде ушундай экен. Күйөөсү намаз окуйт, аял намаз окуйт, аял намаз окуйт, күйөөсү намаз окубайт. Акырын иншалла өмүр турмуш болгондон кийин айтыңыз да. Каш жасатуу болобу аял затына насаат айтып кетсеңиз? Жок. Алла таалам берген кашка шүгүр кылыңыз. Кашты терген пайгамбарыбыз айткан, Алла наалат дейт. Албетте эгерде ошо именно каштан ушундай бир хижама кылабы, операция ошол учурларда зарылчылык оорунун себебинен бир каштарды алганга туура келип калышы мүмкүн. Ата жөндөн эле болбойт ал. Алла жаратканды өзгөртүү жакшы эмес.
мусор, памперс таштагандардын сурагы кандай болот? Жолго эле таштап кете беришет. Насаат айта кетиңиз. Аллаху акбар. Туган пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Имататул ада анит тариq". Бул имандын 73-тен 79-га чейин бутагы бар экен. Ал-иман бидва саб'уна шу'батан. Бутагы бар. Афдалуха каулу ла илаха иллаллах. Ошонун эң абзели ла илаха иллаллах сөзү экен да. Ва аднаха, ошол 73 бутагынан эң төмөнкүсү имататул ада анит тариq. Жолдон адамга зыян бере турган нерсени алып таштоо. Карап туруңуз, сөзгө маани бериңиз. Ал жака памперсти, мусорду таштоо эмес, түшүп калганды алып коюу, ошол имандан болуп атат. Эми муналарды кайра булгап таштаган ал каяктагы имандан ал. Мына иман каяка тарбиялайт. Тугандар, биз иншалла азыр Кудайга шүгүр жаман эмес. Жаштарыбыз өзгөчө оңолуу процессинде да. Бизде иншалла кичине этика керек, кичине маданият керек, кичине өзүбүздү кармайлы, өзүбүздүн мамлекетибизди өзүбүз сактайлы. Ошолдор балдарыбызга да ушундай акырын аларга үйрөтөйлү. Таштай турган жери бар, ырыта турган жери бар. Менин суроом, баарыбызга өлүм хак. Кыямат күнү биз жакшы көргөн жакындарыбызды издейбиз да. Аллахым баарыбызды бейиштик кылсын. Иншаалла. Амин. Ошондо таппай калсак, жүрөгүбүз чыдап кантип жүрөбүз? Жакын адамдарыбыз менен кантип чогуу болобуз? Караңыздар. İmandullar bardığı beyişke girer inşallah. Hiç demesi çok ince. İmandullar. Bardığı inşallah. İmandule olsa izlesen tavasın. İzlevesen de jolgasın. Hadiste Peygamber sallallahu aleyhi Allah Teala Kur'an'da bunday degende iman keltirgen adamlardı alardın zurriyatlarını ağa koşpayız degen. Qanday деген бұл мәнісі? Атасы машалла көп құрбаншылық қылып, илим алып, көп ибадат қылып, көп дават қылып, улуу даражаға жетіп қалаткендағы бала чақасы андай құрбаншылық қылған емес та. Атасы анан балдарын издейт екен. Мен аялым ғана, менің қыздарым, балдарым ғана десе аға айтылады екен. Алар деле бейиште, бирок сен түшкөн бейиште эмес, алар төмөнкү башка жакта. Сен даражаң ошого, курбанчылыгың ошончо көп болгондуктан сага Алла Таала ошону берди. Сен бала чакаң андай кылган жок да, алар төмөндө. Десе ал айтат экен периштелерге, мен өзүм үчүн эле курбанчылык кылган жокмун, мен бала чакам үчүн да курбанчылык кылганмын десе, Алла Таалага айтып барат экен периштелер. Алла, бул пендең мындай деп атат го. Боптур. Давай ушу бала чакасын көтөргүлө дагы даражасын, күйөөсү жеткен, атасы жеткен бейишке чогуу киргизип болот экен да. Кээде биздин устаздар айтат эле, ушунун наобороту болот экен да. Бала курбанчылык кылган, илим алып, ибадат кылып, дават кылып, таква болуп, улуу даражага. Ата энеси анчалык курбанчылык кылган эмес, төмөнкү. Бала издейт экен, мен ата энем гана дейт экен. Сен ата энең бейиште, бирок төмөнкү бейиште. Сен жогорку бейиштесиң. Сен курбанчылыгың, ибадатың, даваттың, таквалыгың бийик болгондуктан илимиң. Ошон Алла Таала ушу сага бейишти берсе, ал айтат экен, мен өзүм үчүн эле кылган жокмун го. Мен ата энем үчүн да кылып атам белем. Анда периштелерге буйрук берилет экен, ата энесин ушу баласы жеткен даражага жеткирип болот экен. Ошон үчүн Кудай кааласа ал жакта бири-бирин издеп, иншалла, имандуулар бардыгы бейиште болот. Кантип адамдарыбыз менен кантип чогуу, жакын адамдарыбыз менен кантип чогуу болобуз? Иман, амали салих. Ушу экөөнү кылган адам чогуу болот. Иманга мээнет кылды, иманын бекемдеди, амали салих жакшы амалдарды кылды. 1,5 жыл мурун апам каза болгон, намаз окубай өттү.
бирок колу ачык, адамдарга жагымдуу ак пейил адам эле. Апама арнап кандай амал кылсам? Машалла, мына бүгүнкү сабакты аркасында көрүп койсоңуз, өткөн адамдарга кандай амал кылса бардыгын айтып бердик. Иншалла дуа кылыңыз, Куран окуңуз, зикир кылыңыз, мындан башка кайрымдуулук кылыңыз, суу чыгарыңыз, бечараларга тамак бериңиз, бардыгы. Алла Таалам өмүрүңүзгө амандык берип берсин. Амин. Социалдык тармактар аркылуу ыйманды жоготуп, өзүн башкалар менен салыштыруу аркылуу жашап калган жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Туугандар, өтө суроо жакшы бердиңиз. Бүгүн адамдар өзүнөн жакшы жашап аткан, бай жашап аткан адамдарды көрүп, шүгүрсүз болуп баратат. Ал тиги анандай машина айдап атат, мындай тамак жеп атат, могул жакта эс алып атат. Эмеге атым эле мына интернет деген бале болду да бучу. Биринчи сиз ошону сизден суранычы. Соц тармакка интернетпи? Жок, интернет эмес. Соц тармакка койбоңуз болду. Балаңыз менен жеп атканыңыз, эс алып атканыңыздын кереги жок. Жаман көз сизге тийиши мүмкүн. Көрө албастык жетиши мүмкүн. Жаман сук тийиши мүмкүн. Ошон үчүн өзүңүздү да бала чакаңыздан сактап, андай эле кылбай эле коюңуз. Себеп сизге Алла Таалам берген неамат кээ бир адамдарда алар жок. Түшүнөсүзбү? Антип бирөө адамды неме кылбаңыз. Бул сизге тиешелүү. Эми кээ бир адамдар аны ошондо байда ал. Состарына ошого салыштыруу менен жашап атат деп атпайбы эмне деп? Жаман болуп атат. Туган мындайда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге эң бактылуу жолду айтып койгон. Дүйнөдө өзүңдө төмөндү кара, динде өзүңдө жогоруну кара. Мен ошол машина айдап алдыбы, самолет айдап алдыбы, миллиард доллары барбы, каякта эс алып атабы, Алла Таала мага дүйнө берген экен. Сиз өзүңүздөн бай адамды карабаңыз, өзүңүздөн төмөн дүйнөсү бар адамды караңыз. Ошондо сиз шүгүрлүү болосуз, болбосо шүгүрсүз болуп каласыз. Алла сизге бергенге, менде аз турбайбы деп шүгүрсүз болуп. Эгерде сиз төмөндө адамды карасаңыз, мага Алла Таалам көп берген турбайбы деп шүгүрлүү боласыз. Ошон үчүн дүйнөдө төмөндү карайбыз, динде өзүбүздөн жогоруну карайбыз. Мисалы, машалла 5 вакыт намаз окуп атасыз, тахажжудуңуз жок. Ана тахажжуд окуйт. Ушуну карайын да. Ана жумабектерди карап жүрө бербең да. Алга жуманы окуп атат, мен Кудайга шүгүр 5 вакыт окуп атам го депчи. Жок, динде биз өзүбүздөн жогору карабайбыз. Канча аят билесиз? 10 аят. Мен 11 ушу. Мен 9 аят билет экенмин. Ушу өзүмдөн жогоруну кара. Пайгамбарыбызга салаватты дептерге жаза турган болсо, ошол дептер сага өлгөнчө салават айтып турат деп бир казак молда айткан эле. Бирок чоң алымдардын бул тууралуу айтканын уккан эмесмин. Бул чындыкпы? Мен билбейм, мен деле билбейт экенмин мындай. Салаваттын өтө улуу согу бар, бирок дептерге жазып койсоңуз өлгөнгө чейин сизге салават айтат деген мен деле билбейт экенмин. Уккан эмесмин, көргөн эмесмин. Бул дуаны окусаң мынча күнөөң кечирилет деп айтасыз го. Ошол күнөөлөр амал дептерибизден дагы кетеби? Ошол күнөөлөргө жооп беребизби? Күнөө эки түрлүү болот. Чоң күнөөлөр бар, кичине күнөөлөр бар. Убакыт барбы? 10 мүнөт бар. Күнөө туугандар эки түрлүү болот. Чоң күнөөлөр, кичине күнөөлөр бар. Кичине күнөөлөр. Дарат менен, намаз менен, азыркы айтып аткан зикир дуалар менен, кайрымдуулук менен кечирилип кете берет. Макулбу? Бирок чоң күнөөлөр тообасыз кечирилбейт. Кандай гана кайрымдуулук кылбаңыз, кандай гана көп ибадат кылбаңыз, тообасыз чоң күнөө кечирилбейт. Чоң күнөөлөргө тооба керек. Чын жүрөктөн тооба кылсаңыз кечирилет. Эми сиз азыр айтып атасыз. Ал
ошол күнөөлөргө жооп беребиз. Ал күнөөлөргө жооп бербейсиз. Ошо тооба кылгандан кийин чын жүрөктөн тооба кылсаңыз кечирилди, бүттү. Сиз айтып атасыз, амал дептерибизден кетеби? Кетет. Алла өчүрүп салат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айткан: "Ат-тайю минад-дам каман ла замбала." Күнөөсүнөн тооба кылган киши күнөөсү жоктой деген да. Күнөөсүнөн тооба кылган киши не экен? Күнөөсү жок. Бирок тообанын туугандар 3 шарты бар. Ошондо чыныгы тооба болот. Таубатан насуха болот. Я юхалладина аману тақуллах. Я юхалладина аману тубу илаллахи жамиан. Барыңар тооба кылла. Таубатан насуха. Кур'ан-ы Каримде насуха деп тооба деп айтат. Кайра кайталабай турган тооба. Күнөө, кайра ошо күнөөнү тообаны 3 шартын айтайын. Тообанын 3 шарты бар. Чыныгы тообанын. Биринчи, кылган ишке өкүнүү. Өкүнүү, кадимкидей. Бекер кылган экенмин деп. Сиз эки нерседен өкүнөсүз. Намаз окубай жүрдүңүзбү? Бул чоң күнөө. Зекет бербей жүрдүңүзбү? Бул чоң күнөө. Чоң күнөө. Фарыздарды аткарбай коюу да күнөө. Арамдарды аткаруу да күнөө. Биз көбүнчө азыр ушундай оюбузда бар да, арамды гана күнөө деп эсептейбиз да. Уурулук, арак, кумар, зына, жалган сүйлөгөн, мунафыктык кылып кыянат кылган, жана ушулардычы. Туган, бул дагы күнөө. Кудду ушундай эле фарыздарды аткарбай коюу да күнөө. Ошон үчүн экөөнүн тең тооба кылышыбыз керек. Арам нерселерди кылган болсо, фарыздарды кылбай койгон болсо, экөөнүн тең тооба кылыш керек. Кандай тооба? Биринчиси өкүнүү. Өткөн чакта. Ушуга чейин мисалы, кече, мурда күнү, бир жума мурда, кыскасы ошо өкүнүү. Өкүнүү кандай? Пайгамбар айткан: "Ат-таубату надр." Жөнө тооба эмне десе, өкүнүү экен да. Бекер уруштум да, бекер алдадым, бекер сөктүм, бекер каргадым, бекер урдадым, бекер басып бардым, бекер жаман жерге бардым, бекер текеберлендим, бекер көрө албастык кылдым, бекер жалган сүйлөдүм. Кыскасы ушуну эмне үчүн кылдым эле деп адам кейиш керек экен. Раскаивание дейт орус. Кейиш керек экен, өкүнүү. Өткөн ишке. Учур чакта аны таштоо. Болду, все. Бул күнөө менен менин байланышым жок. Учур чакта аны таштап коюңуз. Үчүнчүсү, келер чакта кайра ушуну кайталабайм деп Аллага вада бериң. Кайра эмне деп? Ушуну кайталабайм деп Алла Таалага сиз вада бериңиз, жүрөгүңүздөн чечим чыгарыңыз. Мына ушу 3 нерсе болсо, сиздин тообаңыз чыныгы тооба, амалыңыздан ошо күнөөлөр өчүрүлөт, кечирилет, бардыгы жок болот. Бул Алла менен пенденин ортосундагы тообанын 3 шарты. Пенде менен пенденин ортосундагы тооба дагы деле ошо 3 бар, плюс 1 бар. Инсан менен инсандын ортосундачы. Бирөөсү анын акысын бериш керек. Бирөөсүнү мына урдап алдыңыз да, алып койдуңуз. Азыркы 3 болуш керек. Плюс мынаны кайтарып берип коюш керек. Жөн эле мен кейдим, болду. Эми экинчи кайталабайм, жетишсиз. Алып, алып барып бер болду, берип кой. Кандай бересиң? Кандай алсаң ошондой бер. Кебиндер айтат, мен уялам да. О, машаалла. Алганда уялбай, эми кайтарганда уялап бер. Бериш керек. Ошондой эле бирөөнү ушактап койдуңуз. Ушактадыңыз. Бирөөгө жала жаптыңыз, Кудай сактасын. Ошол адамдын өзүнөн кечирим сурамайынча сиздин тообаңыз кабыл болбойт. 4-чү шарты, пенде менен пенденин ортосунда тообанын 4 шарты бар. Да, кейишиңиз керек, однозначно, и так эле кейишиңиз керек. Ошо учурда бул менен мамилеңин эч кандай байланышым жок деп таштаңыз. Келечекте мен эми экинчи жолу гыйбат кылбайм деш керек. 4-чүсү, кимди гыйбат кылган болсоңуз, ошодон кечирим сурап коюңуз. Болбосо Алла Таала кабыл кылбайт тообаңызды. Маселени бул деле чечип коюш.
Бирөөнүн акысын алып койдуңузбу? Берип коюңуз. Бирөөгө зулумдук кылдыңызбы? Кечирим сураңыз. Бирөөнү сөгүп койдуңузбу? Андан кечирим сураңыз. Гыйбат кылган болсоңуз, жана башка жала жапкан болсоңуз, андан кечирим сураңыз. Ушу менен анан кийин тобанын шарты толук болот, кабыл болот. Намазда кандай макрулөр бар? Көп адамдар күн ысып, шорта кыска кийип, жумага келип жатат. Авраттары ачылып, белдери, тизелери көрүнүп. Намазда макрулөр толтура. Ар бир сүннөт таштаган сайын макру. Макул? Эми буга кененирээк убакыт керек. Так, азыр мына кыска шорта боюнча айтып кете турган болсок, таксырлар андай кылбайт. Белди жаап, эми күн ысса кичине ысыйт, азмаз терлесеңиз эчтеке болбойт. Бирок бизде Ханафи мазхабта киндик аурат эмес, тизе аурат. То есть тизе жабылуу болуш керек. Рүкү саждага барганыңызда тизеңиз жабык болсун. Болот эми эң жакшысы балтырдын ортосуна чейин болсо, шортаны узунураагын алыңыз. Узунураагын алыңыз, ысып атсаңыз. Бирок майкабы, футболкабы ошо рүкүгө саждага барганда арка жак ачылып калбасын. Динибиз уяттуулуктун дини да. Мечиттин ичинде көп адамдар телефон менен кечире дүйнө жөнүндө кеңири дейби, кегири. Кечире дүйнө жөнүндө көп сүйлөшөт. Тугандар мечиттин ичинде дүйнө жөнүндө сүйлөшүү кыяматтын белгилери. Амалдары кетет. Ошон үчүн мечит ан үчүн эмес, мечит ахирет үчүн. Мечит ибадат үчүн. Пайгамбар ушуга чейин айткан, мечитке келип бирөө, мен уюмду жоготуп бердим, жарыя кылып алайын деп айтса, ошо жоготкону табылбасын деп койгон. Бул жак дүйнөнү жарыялай турган жер эмес да бул. Эшикке чыгып алып кыйкыра бер, бирок мечиттин ичи болбойт бул. Ошон үчүн тим более ушуга болбой атса, ушуну жарыялаган болбой атса. Биз азыр кантип анакей дүйнөнү сүйлөшөт? Саясат, дүйнө мечитте болбош керек. Кээ бирлери мечитке келип, үстүндөгү чаңдарды күйүп, тазаланып отурат. Ушул жөнүндө кененирээк жеткирип койсоңуздар. Мечитти таза кармайлы, мечитти чаңытпайлы. Мечитте ушу бир сакал, бир кичине туура эмес кир нерсе түшүп калса, алып коет, сооп болот да. Ислам шартында банктан кантип акча алсак болот? Үй ремонт кылганга кеңеш бересизби? Аллахым илимиңизди берекелүү кылсын, Алла Таала ыраазы болсун, амин. Анан бир осуят айтып коюңузчу, ошого бекем карманайын. Маша. Азыр Кудайга шүгүр, Кыргызстаныбызда ислам принцип каржылоолору бардыгы эле банкта болуп калды окшойт. Көпчүлүк банкта бар. Ошолордон консультация алып, сизге эмне керек? Үй ремонт кылганга эмне керек болуп атат? Жыгач керекпи, краска керекпи? Ошол жерде сизге иншалла айтып берет. Канча мөөнөткө, канча акча, анан иншалла Кудай кааласа алсаңыз болот. Ал эми насаат боюнча сизге деле өзүмө деле таквалык. Таквалыктан улуу насаат жок. Алла Таала баарыбызды кабыл кылсын. Субханак Аллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк.